Саламатсыздарбы, биздин каналга кош келипсиздер. Бүгүн биз жаңы жылга карата өтө даамдуу, тоюмдуу болгон картошка куймагын жасалышын көрсөтөбүз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Бизге 6 штук картошка керек болот. Кыргычтын чоң көзүнөн баарын өткөзүп алабыз. 1 чай кашык үстүнө туз кошуп, жакшылап аралаштырып алдым. Четке коюу керек. Колбасаны да майдалап туурап алдым. Анда сырды да узунчасыга майдалап туурап алдым. Жарымыны четке алып койдум. Бизге жарымы жетиштүү экен. Картошкалардын баарынын суусунан сыгып алуу керек. Бизге суусунун кереги жок. Аны төгүп салабыз. Эми үстүнө 3 жумуртканы чагып алдым. 3 аш кашык un коштум. 1 чай кашык ачуу калемпир жана туз кошуп, баарын жакшылап аралаштыруу керек. Мына даяр болду. Четке коюп туруп, орто чоңдуктагы пиязды жуука кылып майдалап туурап алдым. Кызыган сковородкага өсүмдүк майын куюп, тегиз кылып сүртүп алдым. Аз-аздан куймагыбызды салабыз. Тегиздеп орто температурада бышырабыз. Мына бир бети бышты. Туралган колбасабызды, сырды, пиязды коюп, бир аз калемпир себип, көргөнүңүздөрдөй кылып бириктирип коесуздар. Мына тоюмдуу, даамдуу болгон картошка куймагыбыз даяр болду. Сиздер да даярдап көрүңүздөр. Биздин рецепт менен 3 штык чыкты. Тамагыңыздар даамдуу болсун. Биздин каналга баш багып туруңуздар. Комментарий жазыңыздар. Саламатта калыңыздар.